Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Бул сабакта мен Алсый Вайкики сайтынан товарды туура тандап, аны корзинага салганды көрсөтөм. Бул жерде Вайкики сайтына киргенибизде эле ушундай макеттерде атайын скидкалар кылып чыгарып коет. Бул жака кирип, өзүбүз издеп аткан товарларды табып, ошол баада алып алсак болот, эгерде размерлери бар болсо. Азыр мен бул жактан менюга кирип, көрсөтүп берейин. Кадимди тандайм. И бул жерде индирим дегенде бул ошол аял кишиге керектүү товарларды со скидка болуп аткан товарларды чыгарып коет. Бул жерде маани беребиз. Эмне кылат? Баарын бизге мынтип аралаштырып чыгарып коет. Эң жогоруда бул жерде тишерт, туник, элбис деп турат го. Булар ушул өзүбүзгө керектүүсүн тандап алсак болот. Футболка издеп атсак футболканы басып коебуз, туника болсо туниканы, платье болсо платьени, ушинтип шим болсо шим, джинсы болсо джинсы кылыпчы өзүгө керектүүсүн тандап алсак болот. Мисалы мен азыр платье деп коеюн. Платьени басканда бул жерде сразу мынакей көк птичка болуп мынтип белгиленип калды. И буга биз кошумча футболканы да кошуп койсок болот, же болбосо туниканы да кошуп койсок болот. Баары ушундай көк птичка болуп калат да, и бул жакта аралаштырып чыгарып коет. Бул жерде азыр жалаң платьелер чыкты. Баардыгы байкасаңар скидка болуп аткандар, корзинага салганда сразу ушул баада мисалы сатып алабыз 90 лира дейт бул. Так, азыр мисалга бир көйнөктү көрсөтүп берейин. Бул жерде бул көйнөктү алайын. Сепетте 30% скидка дейт. Мынакей. Бул эми мисалда мага жаккан деле жок. Өзүңөргө жаккан товарды ушинтип салганда мисалы вот 250 лира экен эле, анан 200 лира болуптур. Корзинага салганда гана 140 лирага сатып алат экенбиз бул көйнөктү. Биз рассветкасы бир эле экен, ылдыйга түшкөндө бул жерде ошол көйнөк боюнча маалымат, буну биз которуп, бул параметрлерине маани берип, өзүбүздүн размерибизди тандап алабыз. Жана бул платьени биз корзинага салгандан кийин сразу сатып алышыбыз керек. Себеби биз регистрация болбогондуктан корзинада турбайт. Ошондуктан сразу беден размерибизди карайбыз. Эгерде мынтип жок болсо X болуп калат, бар болсо сразу басабыз. Размерибизди баскан соң бул жерге чыгып калды. Сепет экле дегенди басабыз. Ошондо биздин товарыбыз автоматически эмне корзинага түшүп калды. Эми буну биз бул жака чыкканда өйдөдө бул жерде сепетим деп турат, ушул сепетим деген жерден таап алабыз. Бул жерге киргенде мынакей 2 платье болуп калды. Эгерде экөөнү тең ала турган болсок, ушул бойдон кала берет. Бул жерде общая сумма чыгат. Эгерде бирөөсү керек эмес болсо, мынтип удалить кылып алсак болот. Көк менен жазылганды белгилеп коебуз. Ошондо бизде сепетимде бир эле ушул платье калган болот. Ушул платьени гана сатып алабыз. Кийинки сабакта сатып алганды көрсөтөм.